Bismillah. 22 aprel 2021 yıl. Төрөт үйлөрүндөгү паракурчулук боюнча сөз. Жалал Абад областык төрөт үйүндө илгертен эле пара алып келишет да. Ошол сүйүнчү деп, анан таразага тартабыз деп, анан төрөт үйүнөн чыгып жатканда выписка үчүн акча алчу эле. 2019 жылы биз төрөт үйүндөгү паракурчулук боюнча Саламаттык сактоо министрлигине арызданганбыз. Ошондо энеси менен ошо ымыркайды наристени чыгаруу үчүн 200 сом 400 сомдон дарыгерлер акча алчу эле. Бүгүнкү күнгө чейин алып келишет. Ал эми жана таразага тартып атканда дагы акча алчу эле, 200 сом алчу эле. Андан сырткары майда чүйдөгө дагы алышса керек эле, сүйүнчү берип коюңуз, сүйүнчү таштап кетиңиз деп. Негизи бул бүгүнкү чейин токтоп туруп 2019 жылы арызданганбыз. Ошол жыйын болгон атайын эскертүүлөр берилген эле. Анан эскертүүлөр берилип, экинчи акча жыйналбайт деп убада беришкен эле. Бирок эч кандай паракурчулук токтобогон экен. Биз мына жакында эле буга күбө болдук, дагы деле угуп эле келчү элек, негизи акча алат депчи, дагы деле. Быйыл дагы экинчи ирет арыз жаздык. Эми ошол 2019 жылы арыз жазганда биз ошол паракурчулуктан сырткаркы ошол төрөт үйүнүн сыртындагы келүүчүлөр жана күтүүчүлөр үчүн эч кандай шарттар түзүлбөгөн деп арыз жазган элек. Күтүүчүлөр, келүүчүлөр алар сыртта суукта күтүп калышат эле, кээде түндө болуп калат, кээде кышында болуп калат. Суукта атайын сууктан сактана турган жай жок эле. Биз арыз жазган элек. Анан Жалал Абад областык клиникалык оорукананын башчысы Ботокараев Кумар Пазылович убада берген болчу. Биз бюджетке киргизебиз деп 2019 жылы. 2020 жылдын бюджетине киргизген окшойт. 2021-де Кумар Пазылович менен көрүшүп калганда өкөм ошол карантинден кийин көрүшкөндө өкөм сен немең боюнча биз атайын неме кылып бюджетке карап анан ошол курулуш баштаган болчук дейт, фундамент куюп атайын келүүчүлөр үчүн. Анан жана карантин болуп акчанын көбү ошол жака жумшалып калды дейт. Анан бирок көрдүк ошол курулушту чындап эле баштаган экен, өтө жакшы баштаптыр, атайын ыңгайлуу сонун кылып баштаган экен. Алла ыраазы болсун, ошол курулуш акырына чейин чыгып калышты насип кылсын Аллахым. Анан бул ошол жанагы келүүчүлөр үчүн, күтүүчүлөр үчүн жанагы атайын бир имарат дейсиз, курулушту куруп аткан үчүн биз Кумар Пазыловичке ыраазылык билдиребиз. Анан ошол паракурчулук дагы деле токтоптур да. Быйыл деле мынакей апрелде ишибиз түшүп бери барып калды элек ошо төрөт үйүнө. Куду ошондой эле көрүнүш, куду ошондой эле акыбал. Ошол дарыгерлери төрөт үйүнөн чыгып жатканда ошол жанагы выпискага 200 сом, 300 сомдон ошентип 400 сом, 500 сом сурашат экен. Дагы деле сурашат экен. Тараза тарткан эже мурункудай таразага деп сурабады. Балким сурап аткандар билбейм, бирок сүйүнчү таштап кетти деди өзү элечи. Сүйүнчү таштап кетти деп айтат экен. Анан жанагы сумкаларын көтөрүшүп түшкөн медиа медициналык кызматкерлер дагы бизге сүйүнчү таштап кетиңиз дейт экен. Эми именно ошол жанагы төрөттү кабыл кылган, ошол жанагы төрөп жаткан мезгилдеги кара жумушту кылган дарыгерлер сурабайт экен негизичи. Иштин баарын ошолор кылып атат да негизичи. Калгандары бул уюштуруучулук иштери да, жанагы организаторлук иштер, алар экен да, жанагы кара жумушту кылган башкалар экен, анан берки мээнетти кылган, анан акчаны каймак жеген башкалар экен да. Анан ошол көрүнүш боюнча быйыл дагы экинчи ирет арыз жазууга туура келди. Биз арыз жазсак өзүбүз үчүн жазбайбыз. Биз ошо элдерге ушундай элдерди ойлойбуз, элге ыңгайлуу болсун, элге бир элдин жашоосунда бир кыйынчылыктар, буттоосуулар, паракурчулук, бюрократиялар болбосун деп эле ошол максатта гана биз арыз жазабыз. Эми не дейбиз ошол? Бул төрөт үйү бир кандай десек, тилемчи гана, бир лөлүкана болуп калыптыр да. Алар ошол жерге ошол элдин сүйүнчү пулун 200 сом, 300 сомун алыш үчүн ошол жерге кирет экен да. Демек ал жерге кириш да кыйын болсо керек да, пара берип киришсе керек да. Бир жырный жер окшойт ал жер эле. Илгери таможняга кириш кыйын эле, ошондой эле бир ишкана окшойт. Эмне ошо бирөөнүн 100 сом, 200 сом эмне ошо күнүңөр бүтүп калды ошо медиктер. Не анчалык не тилемчилейсиңер, лөлү сыяктуу. Бул адамдар ар кандай бар да, карапайым адамдар 100 сом акчасы, 200 сом акчасы жок болуп калат, ар кандай болуп калат. Андан сырткары ошол төрөгөн келиндин майда чүйдөсүн алыш керек, витамин, дары-дармек, чүпүрөк кийимдерин алыш керек. Бул канча чыгым кетет? Мамлекет бияктан колдоп жатса, ошого сүйүнчү пул деп, башка деп колдоп жатса, анан ошого бир катардагы кызматкерлер
ушинтип тилемчи сыяктуу уя албайсыңарбы? Эч бир уят жок экен да. Сүйүнчү пул деп ал өзү ыраазы болуп берет анча. Аны суранбайт ал нерсечи. Сүйүнчү пул таштап кеттиңиз деп. Тилемчи өлүү сыяктуу эле бир элестетем да. Эми ушул арызга кайта турган болсок, бунусунда ошо башкы дарыгер Кумар Пазылович айтты, өзүм эле арыз жаз, өзүм эле мен чара көрөм деди. Анан арыз жаздык. Арыз негизинде буйрук чыгып, мынакей комиссия түзүлүптүр атайын. Комиссия түзүлүп, ошол комиссия барып жыйын өткөрүптүр. Жыйын окуп чыктым, жыйын делечи. Буйрук чыккан немеси 13 апрелде чыкты. Жыйын 13 апрель ошол эле күнү болду. Мынакей жыйындын өткөн талкуу кылышкан, талкуу кылышкан. Ошол Жалал Абад областык клиникалык оорукананын ошол адистери келген, юристи келген, аксакалдардан келиптир. Ошол төрөт үйүнүн башчысы катыштыр, анан ошол кесиптик кошундун мүчөлөрү катышылыптыр. Биз окуп чыктык чогулуштачы. Бу жерде ошол эмне деген сөздөр жазыптыр. Эми мен жөнүндө сөз жазыптыр. Бул адам жылда эле арыз жазат деп жазыптыр. Биз ишибиз ошо да, юристтер ушу жазган эле колубуздан келет да. Мурунда жазган дептир, жакшы. Анан ошол именно акча сураган дарыгер чогулуш күнү жооп сурап кетип калыптыр, таң калыштуусу. Анан бул дарыгер айтып атат, бир дарыгерчи, ошо төрөт үйүнүн дарыгери айтып атат, мен айтып атат да, бул кишини мен тааныйм дейт. Аялын жакшы тааныбай калыптырмын дейт. Анан бирок кийинчерээк таанып калдым дейт. Ошо таанып калган үчүн акча сурай албай атышат дейт. Негизи акча сурагандары жазылып калган, диктофондорго, видеолорго жазылып калган болчу. Просто эми ага чейин жеткизбеди. Эгер мойнуна алышпаса, бул аудио видеолорду интернетке чыгарабыз деп айткан болчук. Ага чейин жеткизишпептир. Анан белгилеп кетчү жагдай, ошол төрөт үйүнүн кызматкерлери акча сурагандардын мойнуна алышпаптыр да. Алышпайт экен, мынакей аны перчаткага сураган, перчатканын бүт баарын алып бергенбиз, аны эч кандай немеси жок. Перчатка боюнча нааразылык деле жок да. Мойнуна алышпаптыр. Бирөөсү болсо Бакиров өтө өжөр адам деп жазып коюптур. Бу жерде каякта өжөр? Эл үчүн өжөр болосуң да, эми эл карапайым адамдардын жашоосунда бир кандайдыр бир ушундай туура эмес көрүнүштөрдү бир алып эл үчүн иштеш керек да. Так. Анан бул жерде бир аксакалдарга, анан Жалал Абад областык клиникалык оорукананын юристтерине бир ыраазы болдум. Жакшы сөздөр жазыптыр. Мындай эл жеке бекерин айтпайт. Акча аласыңар да, буну элди баары билет. Уялбайсыңарбы дегендей кылып жакшы сөздөр жазыптыр. Жактым да. Калыстан жашырып, эч кандай факты чыккан жок дебептир. Калп эле көз боебойчу. Анан бул нерсе болбойт. Жаманатка жакшатка бир камчы ушунага токтотпойсуңарбы деп неме кылыптыр. Анан төрөт үйүнүн башчысы, эң башкысы ошол бул жер жазылган баары туура деп мойнуна алыптыр. Мойнуна алыш керек да, мойнуна албаса дәл эле ошоңой эле. Мойнуна албаса ошол төрөт үйүндө бир жума жатып ошол жерден бүт келген кеткенин сураштырсаң эле бүт айтып беришет. Ушулга төрөгөнгө, ушул күнгө чейинки төрөгөндөрдөн деле сурасаң бүт баары айтып беришет, акча сурагандарынчы. Ошол жыйын боюнча ошол мойнуна алышпаптыр, бирок төрөт үйүнүн башчысы айттыр, бул чын дептир, ушундай көрүнүштөр бар дептир. Анан эң немеси ошол жакшы, биз немеге Жалал Абад областык клиникалык оорукананын жетекчилигине, администрациясына ыраазы болдук. Ошо атайын биздин далилдерибизди атайын чыгартырып, көрсөтүп, убара кылбаптыр. Катан мойнуна алышып, анан мынтип эскертүү бериштир, эскертүү. Бир катар дарыгерлерге эскертүү бериптир. Акча сураган дарыгерге сөгүш жарыялаптыр, сөгүш жарыялаптыр. Бул нерсе кайталанбасын. Анан башкы дарыгер ушу Ботокараев кечирим сурайм, Кумар Пазылович өзү көзөмөлүнө алыптыр. Бул нерсе кайталанбасын деп. Ошол биз эмне демекчибиз? Ошол тургундарга биз айтмакчыбыз, акча бербегиле, акча сураса эле бере бересиңерби? Ар жерде акча сураса эле бере бересиңер. Акча сураса квитанция талап кылгыла. Төрөт үйүн ала турган, айта турган болсок, төрөт үйүндө ал
ар ким акча бер десе эле аталары намыстанып кетип, кайын журт немелери, ата энелери намыстанып кетип, анан кой уят деп эле бере бербегиле да. Андан көрө ошол небереңерге жумшагыла ошол акчаны. Төрөт үйүндө акча бербегиле. Ким разы болсо, өзүнүн кудурети жеп атса берсин, ал биз ага бербей дебейбиз. Бирок сурагандарга бербегиле. Перчаткеге жокпу, перчатка алып барып бергиле мейли. Эмнеси кем болсочу. Бирок ар нерсенин чеги бар да, ар нерсенинчи. Ошого төрөт үйүндө мындан кийин мен ойлойм да, кайталанат деп ойлойм. Үйрөнгөн адат калабы дейт го. Кайталанат деп ойлойм. Ошого мындан кийин акча сунуштаса диктофонго жазгыла, видеого тарткыла, өзүңөрдүн укуңар коргогула, акыңар жедирбегиле. Төрөт ошо жерде эми жана төрөткөн, кыйналып төрөп, жанагы тазалап, ошонун немени родуну принимать эткен дарыгерлерге ыраазылыгыңарды билдиргиле, рахматыңарды айткыла. Пакет бересиңерби, 200 сом бересиңерби, шартыңарга карап, көңүл карап берсеңер, мал эч ким эме бир нерсе дей албайт агачы. Бирок сурагандарга бербегиле. Сурагандарга эч бербегиле. Ал жерде алар айлык үчүн иштейт, атайын элим үчүн деп атайын ошо медициналык факультетте окушкан аларчы. Алар Кудай кант бергенби билбейм, бирок Гиппократтын антын беришкен. Ал жерде эмне деп жазылган мен билбейм. Ушинтип убада бергенден кийин эл үчүн иштейм деп чыдаса иштесин. Айлык аз болсо өкмөткө кайрылсын, айлыкты көбөйт бергиле деп. Болсо башка дарыгерге айтсын, мэрге айтсын, губернаторго айтсын, мындай жетпей атат, но кем болуп атат депчи. Ошого төрөт үйүндө болобу, каерде гана болбосун, ушундай акча суроолор, мыйзамсыз көрүнүштөр болсо, дароо ошол укук коргоо органдарына, башка дарыгерлерине кабар бергиле, сөзсүз далил топтогула, видеого, диктофондорго жазгыла, бүт баарын,